Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманынан баштап Абу Ханифанын заманына чейин өкүмдөр суроо жооп болгон. Пайгамбарыбыздан бирөөлөр келип маселени сураган, пайгамбарыбыз жооп берген. Пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин адамдар келип сахабалардан сураган, сахабалардын бардыгы жооп бергенби? Жок. Сахабалардын аалымдары болгон, муштахид мутлактар. Ошолор жооп берген. Азыр келебиз. Андан кийин табииндерден, табииндерден сураган. Абу Ханифанын заманына келгенде Абу Ханифа айтты, токтор dedi. Суроо жооп кыла бербей эми, бул илимди негизделик. Эрежеге салалы, эреженин негизинде адамдар илим алсын дагы, ар бир нерсени аалымдардан сурабастан илим алуунун жолун үйрөтөлү. Мурда ошондой болчу да. Байпакка мас тартсам эмне болот? Сен болбойт деп жооп берет. Кийин кайра келип масы жылтылып калсачы. Ар бир маселеге сурай бергенде адамдардын убактысы да кетет. Ошол мезгилде аалымдардын ошого да убактысы бөлүп ар бир адамга суроо жооп кылып отура бербей. Абу Ханифа эмне деди? Эми биз илимди эмне кылабыз деди? Тартипке салабыз деди. Кантип? Эрежеге салабыз деди. Абу Ханифанын заманынан баштап жанагындай суроо жооп эмес, эми эрежелерге түшүп баштады. Адамдар эрежени билип алса, эреженин негизинде бүтүндөй суроосуна жооп алууга мүмкүнчүлүк болот. Мен ошону дайыма мисал кылып жүрөм. Пифагордун таблицасын билесиңерби? Пифагордун таблицасын бардыгыбыз жаттаганбыз. Азыр балдар жаттабай калыптыр. 2-ден 9-га чейинки Пифагорго чейин бул таблица жок болчу, адамдар кыйналып эсептейт болчу. Чоң сандар келгенде, билесиңерби, мектепте биз садикке барганда палочка деген болот эле. Жашыл, кызыл, көк. Экини кош десе, 2 палочканы бияка, дагы палочканы бияка коюп 4 болду. Имам Пифагор келди дагы. Ошол илимдин бардыгын эмнеге салды? Таблицага салды. Ким муну жаттайсыңбы? Эми ар бир математиктен барып сурабастан өзүң эле чечесиң. 2 жерде 2 канча? 4 болот. 2-де 3 канча болот? 6 болот деп эле 2-нин таблицасын жаттасаң болду. Бүтүндөй эсепти чыгарасың. Эми андан башка да тамыр чыгаруу башка маселелер бар математикадагы. Пифагорго чейин таблица түзүлгөн эмес. Адамдар кыйынчылык менен башка бир жолдор менен эсептеп чыгарган, чоң сандарда кыйынчылык болгон. Пифагор ошону түздү. Андан кийин адамдар бардыгы ээрчип кетти. Эч ким айткан жок, Пифагор сен туура эмес иш кылдың. Биз мурдагыдай боло кыйналып жашай беришибиз керек деген жок. Ошондой эле Абу Ханифа да мурдагыдай болуп ар кимин сурай бербестен, эми эрежени үйрөтөбүз. Эрежеден кийин силердин өкүм илим алууңарга жеңил болот деди. Ар бир маселени сурап отурбайсыңар. Эми ушундай да ар бир маселе бир аалым бар болсо жооп берип турса жакшы. Аалым өлүп калсачы кимден сурайсың? Дагы бир аалымды күтүшүбүз керек. Ал аалым кандай чыгат, кандай жок. Ошентип суроо жоопту аалымдардан аалымдарга айырмаланып, кээ бир суроолор туура, кээ бир суроолор туура эмес чыгып баштайт. Эреже түзүлгөндөн кийин болду. 2 жерде 2 4. Бир аалым 5 айтыптыр десе, жок 4. Эреже ушундай. Жок, тиги паланча жакта бүтүп келген чоң аалым экен ошол. 2 жерде 2 5 болот десе, Америкада бүтүп келсе деле 4. Себеби эреже. Ханафи мазхабында да ушундай эрежелер түзүлгөн. Эми туура математика илими так илимдерге кирет. Биздики гуманитарный илимдер, мындай заманга карап, абалга карап, ошондо деле 90% биздин жоопторубуз бирдей чыгыш керек, эреже менен жооп берсек. Эми бир маселеге келсеңиз, ушул маселе эрежеге салып айтылса, кандай болот десе, мына бул сүннөт десе. Ал Америкадагы аалым деле сүннөттеш керек, Ханафи Африкадагы деле сүннөттеш керек, Пакистанда деле, Саудиядагы деле сүннөттеш керек. Качан биз эрежеге түшпөйбүз, эреже менен жооп бербей калганыбызда эмне болот? 2 жерде 6 болот, 2 жерде 2 5 болот. Ар ким өзүнүн ою менен жооп берет. Анан ол элдердин арасында эмне пайда болот? Ажырым пайда болот. Анан айтат, силер тиги минтесиңер. Келишип алып сүйлөбөйсүңөрбү деп. Эми кантип келишели биз? Биз сабакта буларды алдымдан баарына чалып чыгабызбы? Кандай дейсиңер ушуну? Кыйын да, туурабы? Анын үчүн бардыгыбыз илим алганда эреже менен сүйлөсөк, сүйлөгөнүбүздө деле туура келет. Жана таблицаны жаттап алсак, кайсыл жерде болбосун айткан сөзүбүз эрежеге түшкөндөй. Абу Ханифанын заманында илим эрежеге түшүп баштады. Эрежеге түшүп,
Анан ошол эрежени үйрөнгөндөн кийин анан ошол мезгилде жаңылык болду. Илгери суроо жооп болуп жүргөн анан Абу Ханифага душмандар башталды. Ошол мезгилде мухаддисиндер бар болчу, алар пайгамбарыбыздын хадистерин жаттап, анан башка адамдарга жеткизип бергендер. Анан фукахалар чыкты, ошол хадистерден өкүм чыгаргандар. Анан экөөнүн ортосунда тиреш башталды. Сахнаны тараш башташты. Фукахалардын жанына адамдар көп келип баштады. Сабактарына көп келип баштады. Элдердин бар маселени фукахалардан сурап баштады. Намазым кара бузулабы, бузулбайбы? Фукахалардан сурайт. Мухаддисиндерден жана хадис жаттагандардан суроо азыраак башталган, анан душмандык баштап, анан Абу Ханифага болгон жаман сөздөр ошондон улам айтылган. Бул өзүнүн оюна таянып атат. Мындай хадис жок, бул эреже түзүү деген жок болчу, бул өзүнүн оюнан айтып атат. Абу Ханифа бир эреже түзөрдө, анын аркасында ондогон аят бар. 5-8 хадис бар. Сахабанын сөзү бар. Сахабанын амалы бар. Табиинин фатвасы бар, иштихад бар, луга бар. Бардыгын топтоп келип туруп, анан кийин бир эреже жазган, анан ошол эреженин негизинде өкүм алынат. Бул жеңил болот. Ар бир адам жанагы хадистерге карап отурбастан эреженин негизинде маселе чечип баштайт. Кудуриде неме Ханафи мазхабта Кудури деген биздин эң кичинекей китебибиз бар. Фик, закон. Ал жерде башында гана бир аятты дәл келтирген, башка жеринде хадис аят жок. Бардыгы кара сөз менен жазылган эрежелер. Анан кыйкырып чыгышты. Кала Наби саллаллаху алейхи вассалам анда мындай болуш керек болчу, силер кара сөз менен жазып койдуңар. Жок, бул аркасында далилдер бар ар бир сөздө. Болгону адамдарга жеңил болуу үчүн биз эрежеге түзүп койдук деп. Кудуриде имам Кудури Абу Ханифанын Захири ривая деген китебинен топтоп 12.000-ден 15.000-ге чейинки эреже түзүп койду. Эми ошол китепти ким толук окуган болсо 12.000-ден 15.000-ге чейин эрежени билет деген сөз. Качан сизге бир суроо келсе, ошол эрежеге саласыз. Анан жооп бересиз. Суроо келдиби, эрежеге саласыз. Билесиңерби, устаздар, аалымдар бир суроо берсеңиз ойлонуп туруп калат. Айтылган сөз эрежеге түшпөй атат. Ойлонуп атат, издеп атат. Акылы эрежени издеп атат. Эрежеге түшкөндө жооп берет. Эреже кантип чыгат? Бул китептин берини мындай деген, тиги жерде мындай деген депчи. Анан кээ-бирки алымдар бар, кээ-бирки ушундай жөнөкөй бир исламдын атынан сүйлөгөн алымдар деп эле, исламдын атынан сүйлөгөндөр бар. Суроо суралганда эрежелерди жакшы окуган эмес, китеп окуган эмес, жалпы исламдагы эрежелерди билет да мынтип ойлонуп сурагандардын арасында мен билбей калды деген болбосун деп туруп, өзүнүн ою менен айтат. Анан дагы бирөө дагы ою менен айтат. Анан бирөө эреже менен айтат. 3. Bir маселеде 3 сөз болуп калды. Анан кийин бизге карапайым адамдар айтты, силер кеңешип алып туруп айтпайсыңарбы? Бирөөң важип дейсиң, бирөөң сүннөт дейсиң, бирөөң мубах дейсиң. Ошолордун бирөөсү точно эреже менен айткан, калгандар акыл менен айткан. Эмесе үчөө тең эреже менен айтканда бир чыгат болчу. Ошол проблемадан улам адамдардын арасында кичине көйгөй болуп атат. Биз мына сабактардын жүрүшүндө ошолордун бардыгын чечкенге аракет кылабыз.